Саламатсыздарбы, урматтуу аталар, апалар, эжелер. Доброе утро, уважаемые наши дедушки, бабушки. Сиздерди бүгүн дагы бир жолу ушул көрүп отурганыма абдан кубанычтамын. Сиздерге биз таазим кылабыз. Чындыгында эжек айткандай, мен сиздердин уулуңуздар эле болуп калдым. Анткени жазында келгенде дагы сиздер менен баарлашып, ушул имаратта өзүмө кандай бир жакшы таасирлерди алып кеттим элем, жакшы энергияларды алып кеттим элем сиздер менен. Ошондуктан бүгүн сиздерди атайын ушул өлкө башчыбыздын атынан, Садыр Нуркожоевичтин атынан, өзүбүздүн атыбыздан ушул эл аралык каарылар күнү менен чын жүрөктөн сиздерди куттуктаймын. Чындыгында сиздер ушул жерде отурган аталар, апалар абдан Кыргызстанга салым кошкон, ар тармакта иштеген биздин сыймыктуу адамдарыбызсыздар. Бизде эзелтен кайсы гана дин болбосун, кайсы гана эл болбосун, эң биринчи ушул жараткан Кудай өзүн айтса, андан кийин сөзсүз ата энени айтат. Анткени баарыбыз ушул дүйнөгө ата эне аркылуу жаралганбыз. Биз ата энелерди сыйлашыбыз керек. Мунсуз болбойт. Кайсы гана китепти окубасак, ушул сөзсүз ата эне жөнүндө айтылат. Ыйык китептердин баарында дагы ата энеңерди сыйлагыла, ата энеңерди кадырлагыла. Анткени ар бир адам төрөлөт, ошол эле мезгилде бир өмүрү өтүп карыйт, улгаят. Ошон үчүн биз сиздерди сыйлашыбыз керек. Бүгүн ушул бир аз болсо да ушул сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөрүп коелук деп, ушул сиздер менен бирге чай ичелик деп келип отурабыз. Мен ушул учурдан пайдаланып, ар бир кыргызстандык жаштарга кайрылып кетемин. Эгерде алыс жакта болсоңуздар, ата энеңиздерди телефон аркылуу кайрылып сурап коюңуздар ал акыбалын. Эгерде жакын болсоңуздар, ата энеңиздердин жанына келип, бир кучактап, жытын жыттап койсоңуздар, бул Кудайга жаккан иш деп ойлоймун. Ал эми ушул жерде отурган биздин ата энелерибиздин жакындарына да кайрылып кетемин. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, бир келип ушул ата энеңиздерден кабар алып койсоңуздар, бүгүн өзгөчө күн. Ошондуктан дагы бир жолу мен сиздерге бекем ден соолук каалаймын, узак өмүр каалаймын. Тилекке каршы негизи мындай үйлөр өзү болбош керек. Бир аз толкунданып турамын. Ошон үчүн урматтуу ата энелер, сиздер эч камсанабаңыздар. Мамлекет дайым сиздердин камкордугуңуздарды көрө берет, социалдык жактан да жардам берет. Ошон үчүн сиздердин кандай гана маселе болсо, биз ушул чечүүгө даярбыз. Уважаемые родители, еще раз поздравляю всех Международным днем пожилых людей. Желаю всем крепкого здоровья. Здесь сидят уважаемые наши дедушки, бабушки, которые в свое время заслужили, в свое время вы создали нам такие условия сейчас, в которых мы живем. Поэтому я, пользуясь случаем, призываю всех наших сограждан, которые знают вас, которые близки к вам, сегодня прийти сюда, посетить, поздравить вас. Мы гордимся вами. Здесь сидят люди, которые в свое время работали в заводах, в свое время работали в образовательных учреждениях, в разных отраслях. Поэтому очень жаль, что у нас имеются такие заведения, но, к сожалению, это уже есть. Поэтому вы должны быть уверены, что правительство не оставит вас в социальных проблемах. Мы решим все вопросы, мы создадим условия, но все равно мы должны призывать всех наших молодых людей, чтобы это был уроком, чтобы меньше было таких заведений в нашей стране, особенно в нашей стране. Ошондуктан урматтуу ата энелер, мен сиздерге бекем ден соолук каалаймын.
Сиздерди биз бүгүн эле ушундай майрамдабастан мен ар бир ата энеге күнүнө бактылуулук каалаймын. Ар бир күнү биз ата энени сыйлашыбыз керек. Бир жылда бир эле жолу эмес, ар күнү сыйлашыбыз керек. Анткени биз ар бир бала ата эненин астында милдетибиз ушул ата энени кароо. Ошондуктан еще раз поздравляю всех с Международным днем пожилых людей. Не болейте, крепкого вам здоровья. Майрамыңыздар менен, урматтуу ата энелер. Bayramınızda ne? Жақсы тұрыңыздар. Bayramды жақсы өткөрүңүздөр. Бүт каталогтон баштап кол, эмелер, лампы. Рахмат. Бул эми баягы бир аз шашылыш болуп калды. Жакында кошулгандай болот. Жылуу болду. Врачтардын кабинети. Бияқта психологтар отырат. Знаете, что просят вот эти качели, которые кататься будут, сидеть и раскачивать? Сыртка, э? Сыртка. Кудайдан кайтат. Ким карыны сыйласа, аны Кудай көрүп турат. Мына эселеп кайтат. Жакшы, рахмат чоң, э? Рахмат,